Урматтуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу меймандары, кымбаттуу өнөктөштөр, бүгүн биз сиздер менен өлкөбүздүн сыймыгы болгон Аларча жаратылыш паркында салтанаттуу иш-чаранын күбөсү болуп турабыз. Өзүңүздөргө жакшы маалым, акыркы жылдары мамлекет тарабынан Аларча жаратылыш паркындагы инфратүзүм толугу менен жаңыланып, туристтер үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Биз бир саамдан кийин мына ошондой инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган дагы бир долбоордун өлкөбүздө алгачкы асма жолдун расмий ачылышын беребиз. Ушундан улам жакшы тилек жарым ырыс дегендей, жаңы асма жолубуз элибизге ак кызмат кылып, арышы арта берсин. Баарыңыздарды ушул кубанычтуу саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, узундугу 1 чакырымды түзгөн, саатына 1000ге жакын адамды тоонун чокусуна жеткире ала турган бул асма жол Аларчага келген жарандар жана чет өлкөлүк меймандар үчүн жаңы шарт, жаңы мүмкүнчүлүк десек болот. Аталган асма жол дүйнөгө белгилүү австриялык Doppelmayr компаниясы тарабынан курулду. Учурда аталган компания Ысык көл облусунда курулуп жаткан Ала Тоо резорт ири лыжа комплексинде дагы асман жолдорун салып жатышат. Бул Кыргызстанда тоо туризмин системалуу, сапаттуу жана заманбап талабына ылайык өнүктүрүү жүрүп жаткандыгынын айкын далили десек болот. Бул асма жолду узартуунун экинчи этап аркылуу Аларчаны комплекстүү өнүктүрүүнү улантабыз. Экинчи этап көзөмөл өткөрмө пунктунан баштап төмөн жактагы жалпысы 12 чакырым аралыкты камтып, улуттук парктын эң кооз жана жетүүгө кыйын болгон аймактарына чейин барат. Кудай буйрса, ушул жылы башталат, марттын аягында, эмдиги жылы 1 жылдын ичинде бүтүрөбүз деп турабыз. Бул долбоор ишке ашканда жалпы элибиз да, чет өлкөлүк туристтер да кыргыз тоолорунун ажайып жаратылышын, кайталангыс кооздугун өз көзү менен көрүп, Кыргызстанды жаңы өңүттөн таанып билүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Албетте бул аракеттер өлкөбүздүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Бүгүнкү күндө Аларча жаратылыш паркында бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатат, аны өз көздөрүңүздөр менен көрүп жүрөсүздөр. Асма жол менен катар бул жерде бардык шарттары каралган заманбап коттедждер курулуп, пайдаланууга берилүүдө. Мындай заманбап эс алуу жайлары күнөстүү жергебизге келген меймандардын, туристтердин тоо коюнунда шаркыраган суу жээгинде керемет эс алуусун камсыз кылат. Ошону менен бирге учурда заманбап Родельбан курулуп жатканын дагы уктуңуздар, азыр көргөзүп өттү. Мындан тышкары бассейн менен заманбап 5 жылдыздуу мейманканасы мына пайдаланууга берилүү дагы жакын арада мерчемделүүдө. Урматтуу мекендештер, жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Аларча жаратылыш паркынын кирешеси олуттуу өскөнүнө дагы бир аз токтоло кетейин. Эгерде 2020 жылы парктын кирешеси 29 миллион сомду түзсө, 2025 жылы бул көрсөткүч 262 миллион сомду түздү. Сомдон дагы ашты мындан дагы. Бул киреше дээрлик 9-10 эсеге жогору дегенди билгизет. Акыркы жылдары бардык мекеме уюмдар толугу менен санариптештирүүгө өткөрүлгөнүн билесиздер. Бүгүнкү күндө ушул сыяктуу мамлекеттик мекемелерде накталай акча кабыл алынбайт, төлөмдөр электрондук форматта жүргүзүлөт. Бир топ мамлекеттик мекемелерге, ушундай жерлерге санариптештирүүнү киргизгенбиз. Бул чечимде ачык айкындуулукту камсыздап, адам факторун азайтып, мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкарууга бекем негиз болот. Албетте, мындай жетишкендиктер жүргүзүлгөн системалуу реформалардын жана санариптештирүүнүн натыйжасында мүмкүн болду. Деги эле мунун баары мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкаруунун, тартиптин жана санариптик реформалардын түздөн түз жыйынтыгы болуп саналат. Биздин максатыбыз өлкөбүздүн туристтик потенциалын толук пайдалануу жана Кыргызстанды тоо туризм жаатында дүйнөгө таанытуу. Бул багытта Аларча деле эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында заманбап туристтик инфратүзүм түзүү боюнча иштер мындан ары дагы улантылат. Себеби өлкөбүздүн 7 дубанында тең дүйнө эли суктанып көрө турган таза табиятыбыз, керемет жерлерибиз, агын сууларыбыз, тоолорубуз бар. Кымбаттуу кыргызстандыктар, бүгүн ачылып жаткан бул асма жол жана ишке ашырылып жаткан долбоорлор маанилүү иштерибиздин бир бөлүгү гана болуп саналат. Учурдан пайдаланып, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон бардык өнөктөштөрүбүзгө, бардык адистерге, куруучуларга ыраазычылыгымды билдире кетейин. Ошону менен бирге ички жана тышкы инвесторлорго ар дайым ачык экенибизди бул ирет дагы
айта кетким келип турат. Мен түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө инвестиция салам деп келген ишкерлерге мамлекет тарабынан болушунча шарттар түзүлүп жатканын дайыма баса белгилеп айтып келемин. Жана мындан ары дагы инвесторлордун ишмердигине ыңгайлуу шарттарды түзө бермекчибиз. Алардын ишине ыксыз текшерүүлөргө мораторий дагы киргиздим. Бүгүнкү иш-чарада күч түзүмдөрүн дагы эскерте кетейин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ишкерлерди дайыны жок эле кысымга албагыла. Кокус кандайдыр бир кысым басымдын четин угуп калсам, анда капа болбойсуздар. Ишкерлер ирденип алса, салыктык төлөмдөр дагы көбөйөт, кошумча жумуш орундары дагы түзүлөт. Мамлекетибизге, эли журтубузга бардык жагынан пайда гана алып келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет ишеним артып, тиешелүү шарттарды түзүп берип жатканда ишкерлер дагы кыянаттык кылбаңыздар, салыкты жашырбай, ак, так иштеп бериңиздер деп суранып кетет элем. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, жогоруда айткандыгымдай, туризм жаатындагы долбоорлорубуз аркылуу бир эсе туристтердин агымын көбөйсө, бир эсе жаңы жумуш орундары түзүлүп, өлкөбүздүн экономикасынын өсүшүнө олуттуу салым кошот деп мен ишенемин. Кыргызстан ак илбирис мекендеген кереметтүү тоолордун эс алууга эң мыкты мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү экенин дүйнөгө далилдейли. Барыңыздарды бүгүнкү саамалык менен чын диlimden дагы бир жолу куттуктаймын. Асма жолубуздун келечеги кең болуп, элибизге кызмат кыла берсин. Алдыга койгон арбын тилек, ой максаттарыбыз ишке аша берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.